Регистрация Субудика центральный базага. 1 ай дегенде зорго кирет. 15 күн, 20 күн рабочий денде. Биздикилер кандай кылат? Продлениясы уже түгөп, регистрациясы түгөп калганда продление жасайт да. 3 күн калганда, 4 күн калганда, срочный деп. Ал регистрациясы базага киргиче штрафка түшөт, же болбосо депортация болот. Мына ПУПОдон текшерген бул просто контрольный эле. Базага коюлду жокпу билиш үчүн. А негизи эсеп центральный базадан эсеп болот. Анан жасатыш болот дагы, алдап кетти, регистрация жасагандар, арам тамак жегендер, тигинде мындай дейт. Айыптуу өзүдөн вообще издебейт да. Мен группада дагы канча жолу айттым, кыргыздар, туугандар, регистрация кыла турган болсоңор, Кыргызстандан келсеңер же границадан келген болсоңор, сразу баштагыла. 1 жума, 2 жума кылганда жасабай. Москвадагы, областтагы бардыгы центральный базадан текшерилет. Көп түшүнбөй эле анан базадан чыкпады, тигинде мындай деп эме кылат. Продление кылыш керек болсо, бизде кыргыздар кандай кылат? 3 күн калганда же болбосо 1 жума калганда жасатат. Анан штрафка түшөт. Көө менен сурайт да, чалып алып, базадан чыкпай жатат. Ушунда бир балага жасаттым эле, тигинде мындай. Качан жасаттың? 1 жума калганда регистрациям түгөгөндө дейт. Аларда эч кандай айып жок. Силер эми күтөсүңөр, штрафка түшө турган болсоңор, айып өзүңөрдө. Се ушундай 1 ай мурда жасатышыңар керек эле деп түшүндүрүп айтам да. Анан балага калган эле деп жасап берсе, регистрация кылгандар. Ошону силер тактап билип алгыла баягы эмени. Акырында регистрациясыны баягы алып атканда, силер принимать этип атканда, сурагыла качан келген, продлениясыны регистрациясы кайсы күнү түгөйт. Ошону тактап билип туруп эме кылгыла, анан силерге чалып алып баягындай мазги кылбасын. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди-чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип, кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7